Түркияда мигрант айымдар албетте Кыргызстанда жумушсуздуктун, айлык маяналарынын аздыгынан, турмуш шарттарына байланыштуу келип иштеп жүрүшөт. Алардын арасында бир үй бүлөнү баккандар, балдарын бутуна тургузуп окутуп жаткандар, үй сатып алам деп бир топ жылдарын, жаштыгын, убактысын, өмүрүн өткөрүп иштеп жүргөндөрүн көрөсүң. Негизи аялдар биринчи күч деп айтсам болот. Бул жакта 5 жыл 9 айдан бери мен Сигурта менен иштейм. Бала багам, бала багып, бул жака келип бала багып, Кыргызстандагы балдарымды, семьямды багып атам. Небере жытын жыттап, неберенин күлкүсүнө толор убакта 60 жаштан ашып калган апаларыбыз, эжелерибиз белин бек бууп, бул жакта иштеп, үй жумуштарында иштеп, кемпир багып, бала багып, аябай чоң күч берип жатат бала чакасына. Түркияга келе калып эле 1 же 2 жыл иштеп, көп акчалуу болот деген түшкө кирбеген нерсе. Анткени бул жакта да айлык маяналары жасап жаткан милдеттерине жараша аны актай албайт. 24 саат бою үйлөрдөн чыкпай иштешет. Бир жумада бир сыртка чыгып келүүгө гана мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул албетте адамдын психологиясына таасир бербей койбойт. Бир канча кыйынчылыктар менен акча таап жөнөтүп жаткандарын бардыгы түшүнбөшү мүмкүн. Мен дагы 6 баланын энесимин. Жолдошум каза болуп калган. Өзүм жалгыз да болсом, ошо Аллахтан ден соолук, күч кубат сурап, ушу талыкпаган айымдардын катарына кошулайын деп, өзүм дагы иштеп жүрөм. Мисалы ушул жерде жаш кыздар иштеп жүрөт, өздөрүнүн контрагын төлөп атат. Ошого окшогон көйгөйлүү үй бүлөлөр көп билинбеген мен. Мынакей талыкпай иштеп жүрөт. Аллах эң биринчи баарыбызга, ушу узакта жүргөн мигранттарга Аллах ден соолук, узун өмүр, иман берсин. Кайрат берсин, сабыр берсин. Бул жакта иш оңой эмес. Бизде жөн эле асмандан түшкөн акча сыяктуу бизге берип койбойт акчаны оңой эле. Түнү менен уктабай 1 саатта 45 мүнөттө энелер ойгонуп турат. Ошолорду багабыз, жууп, тазалап дегендей. Жаш кыз жигиттерибиздин тышкы мамлекеттерге кетип, ал жерден 200-чү жүк болуп кайра келүүсүн каалабайт элем. Жаштардын тышка чыгып иштеши бул балдардын психикасы, жаштарыбыздын психикасынын бузулушу болот. Эртеңкиге карата болгон көз караштарынын төмөндөшү болот. Себеби келечекке болгон үмүттөрү үзүлүп атат. Бул жакта 18 жаштагы кыздарыбыздан тартып 65 жашка чейинки апалар иштеп жүрүшөт. Башка өлкөгө алгач келгенде тил жана өзүнүн укуктарын билбегендиги бул өзүнчө кыйынчылык. Андан тышкары иштеген жеринде кандай адамдарга туш болду, иши оорбу? Мунун баары башка маселе. Бул жака организм өзү адаптация болгончо, тилин үйрөнгөнчө абдан кыйын. Тем более жашы өтүп калган эжелер, апалар, алардын уже восприимчивость картайып калганына байланыштуу тилди да үйрөнүү өтө зор. Тил билбей иштегенде бул абдан кыйын, өзүнүн оюн билдире албай, өзүнүн оюн билдире албаган нерседен өткөн жаман нерсе жок экен. Ошон үчүн абдан зор, оңой, эчтеке жок бул жакта. Кыргыздарга чындыгында ушул заманда аябай эле кыйынчылык, мигрант болуш бул оңой нерсе эмес, өтө эле оор нерсе. Бул жака келип булардын салт, үрп адаттарына көнүш, тилин үйрөнүш, тамак ашын үйрөнүш аябай эле татаал нерсе. Бирок ошолордун кыйынчылыктарын баарын жеңип, Кудайдын буйруса чыктык. Ал күндөр, ол күндөр сарттагы. Мына ушинтип акча таап жаткандар үй бүлөсүнө жөнөтүлгөн каражатты үнөмдүү пайдаланса, бир маанилүү нерсеге колдонушса дешет алар. Ошондой эле мамлекеттин оңолушун каалашат. Ишке жарамдуу жаштарыбыздын тышкы мамлекеттерде жүргөнү бул биздин эң көйгөйлүү маселебиз болуп турат. Ошол өзүбүздүн мамлекеттин иш жерлерин ачып, кен байлыктардын, таза табигатыбыздын тазалыктары, туристтик жерлерибиздин, ошол өзүбүздүн жергиликтүү элдерибиз алып, жергиликтүү иштерибиз, ошол мамлекетибиз, өкмөтүбүзгө, өзүбүзгө иштеген болсо жакшы болот эле. Эң күч берген, эң көп багы налог төлөй турган жерлерибиздин бардыгы сатылып кеткендиктен улам биздин элибиздин материалдык, финансылык жактары кичине төмөндөп атат да.
Менин айтканым эле ушул анан жаш кыздарыбыздын, жаш балдарыбыздын тышкы мамлекеттерге чыгып, ал жерлерде эмне деген жумуштарда иштеп, ошол маңдай термени тапкан акчасын мамлекетке салып, ал жердеги салган акчаларыбыз жалаң той топурлар, масрафтуу баягы эсепсиз кетирилген өтө баягы жарышуу менен кылган той топурлар биздин элибиздин чыныгы дагы материалдык жактан ылдый түшүп атканынан деп ойлойм да. Мисалы пособиябызды деле кыргып койгон. Эмне дегенде ошол жашаган жериңерде пособие өзүңөр болушуга керек деп. Өзүбүз ошол жерде болгон убакта Талас районунда эч нерсе жумуш жок да. Көчө шыпырабызбы, кантип оокат кылабыз? Мисалы пол жуусаң деле 1200 сомго, 2000 сомго мен балдарды бага албайм. Бир камынын 2000 сом болуп атат. Ошон үчүн мисалы урматтуу кыргыз калкы ошол айымдардын укугун коргоо, аял заттын укуктарын терең ойлонсоңуздар жана ушул эле байланыштуу ушул жогорку кеңештердеги дагы айта кетерим. Мисалы бул ачуу бирок чындык. Мисалы ушул жакта узакта иштеп жүрүшөт. Мисалы ушул узакта иштеп жүрбөстөн, мисалы мен өзүм деле айттым. Пособиябызды кыркпастан ошол жакта мисалы 6-7 баланы мисалы өзүбүздөн жогорку кеңештеги ушул жакка окшогон жетим, жесир, ошого окшогон кыз, келин, аял заттарын укугун коргоп, өзүбүздү камсыз кылса, өтө ыраазычылык билдирет эле ушул жалпы кыргызстандык аял заттар үчүн. Түркиянын Анкара шаарында алга айымдар коому мигранттардын укуктарын коргоо жана аларга кыйын учурларда жардам берүү, мындан тышкары моралдык колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн. Каарман айымдардын көңүлүн көтөрүү үчүн коомдун башчысы Нуржамал Осмонбекова атайын грамоталарды жана белектерди тапшырды. Биздин максатыбыз ошол журт дышынан келген мигранттар үчүн бир аз да болсо жеңилдик болот деп түшүндүрмө иштери, маданий массалык иштерге жана дагы өзүнүн жеке маселен мамлекеттик деңгээлде да чече турган иштерге биздин коомдун артынан кирүүгө талкуулоого мүмкүн укуктары бар. Группалар түзүлүп, кайсы жерде болбосун жеңилдиктер болуп калды, бири-бирибиз менен контакт байланыштарыбыз бар. Ким кайсы жерде иштеп атат, ким жумушу жок калды, ким көчөдө калды, кимде кандай оор маселелер болуп атат. Ошонун баардыгы бизге да ошол байланыш телефондорубузда чоң жардам берип атат. Ушул аркылуу анан жана чечилбей калган маселелерди, көп нерселерди ошо коом артынан чечүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Түркияда эмгектенип жүргөн айымдарыбыз коомдо чоң күч. Андыктан алардын каармандыгын, чыдамкайлыгын, күчтүүлүгүн баардыгы билүүсү зарыл. Айымдарыбызды түшүнүп. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары.